Кудайдын чакырыгы 20-июнь. Мурда мен көп учурда айланадагылар мени кайраттуу адам деп эсептейт деп ойлочумун. Көпчүлүгүбүз өзүбүздү кайраттуу деп сезбейбиз окшойт. Биз көбүнчө бул наамды башка бирөөгө ыйгарууга даярбыз. Мен кайраттуумун деп айта алам. Бирок чынын айтсам, жашоомдо кайраттуулук көрсөткөн учурларга караганда корккон учурларым алда канча көп. Мектепте өзүмдү коргой албай калган күндөрүм эсимде. Коллежде окуп жүргөндө болсо, кызмат жолун тандоодон коркконум эсимде. Ал тургай азыр чоң киши болуп калганда да балдарды тарбиялоодо ката кетирип аламбы деп корккон күндөрүм болот. Мурда мен кайраттуу болуу деген коркпоо деп ойлочумун, бирок жаңылыптырмын. Кайраттуулук бул коркунучтун жоктугу эмес, коркконуңа карабай алдыга жылуу экен. Кайраттуу адамдар да коркушат. Бирок ошол коркунучту жеңүүгө күч табышат. Бул коркуунун жоктугун билдирбейт. Тескерисинче, коркуу бар болгондо да аракет кылуу дегенди билдирет. Ыйык жазуудагы менин эң сүйүктүү кармандарымдын бири Гидон. Мен анын окуясын жакшы көрөм, анткени анда өзүмдү көргөндөй болом. Гидонду биз биринчи жолу Башкаруучулар китебинде жолуктурабыз. Ошол учурда Кудайдын эли Медиан элинин эзүүсүндө жашап жаткан. Баары коркунучта болчу. Дал ошол Гидонду Кудай аскерлерди жетектөөгө тандайт. Бирок Гидон коркуп, эмне үчүн ал бул ишке жараксыз экенин Кудайга көптөгөн себептер менен түшүндүрөт. Чынында ал өзүн жакшы түшүнгөн. Бирок Кудай ага жөн гана мактоо айткан жок. Кудай Гидондун эмнеге жараарын да, эмнеге жарабасын да жакшы билген. Бирок Кудай ага бир убада берди. Ошол убада Гидондун коркунучун жеңип, чыныгы кайраттуулук көрсөтүшүнө күч берди. Кудай Гидонго "Мен сени менен болом" деди. Бул чындык бүгүн да өзгөргөн жок. Кудай сиз менен, Кудай мени менен. Жашоомдо эмне болуп жатса да, баары мен каалагандай болбой жатса да, мен ооруп, жаалсыз болуп турсам да, Кудай дайыма жанымда. Ошондуктан мен сизге жашоону өзгөртө турган суроо бергим келет. Эгер Кудай сиз менен экенине толук ишенсеңиз, эмне кылмаксыз? Мен үчүн бул суроонун жообу жашоонун ар кайсы мезгилинде ар башка болгон. Коллежде окуганда ишенимимди коргоодо, жыйында кызмат кылууга даяр эмесмин деп ойлогондо, үй бүлөлүк оор жагдайларда туруштук берүүдө. Ал эми сиз үчүн бул эмнени билдириши мүмкүн? Кайсы жумушту кабыл алмаксыз же тескерисинче таштамаксыз? Кайсы оор сүйлөшүүгө батынмаксыз? Кайсы мамилени оңдоого аракет кылмаксыз? Унутпаңыз, баардык учурларда Кудай сиз менен, ал сиз тарапта. Анын катышуусу биз ойлогон ийгиликти дайыма кепилдебейт. Бирок бир нерсе анык. Кудай чакырганда кадамыбызды кайраттуу таштаганыбыз үчүн эч качан өкүнбөйбүз. Ошондуктан корккондо да келгиле Кудайга таянуу менен кадам таштай берели.